Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттар, жаңы депутаттар тандалып алдында турат. Шайлоо болот 28 ноябрда. Багыт саясий партиясынын атынан, жаштардын атынан сиз талапкер болуп бараткан экенсиз. Эмне үчүн ушул партияны тандап алдыңыз? Жаш адамдардын, жаштардын арасынан сурулуп чыккан саясатка аралашам дегендер чанда кездешип атат азыркы тапта. Анткени Кыргызстан өнүгүлүк өйдөлө өсүп бараткан Кыргызстан үчүн эмгек кылам. Болгон үчүн ушул жака арнайым деген билимдүү жаштар бир аз азыраак болуп атат. Көбүнчөсү чет жактарда жүрөт, чет өлкөлөрдө. Бирок кубанарлык көрүнүш, сиз ушул Багыт партиясынан келип, чечкиндүү кадам менен баратасыз. Ошонун бирден бир себеби болсо керек. Алгач амандашып алсаңыз болот эл журтуңуз менен. Саламатсыздарбы, калай калган? Мен Баймуратова Рита, жогорку кеңештин ушул жолку шайлоосунда Багыт саясий партиясынын катарында курамында жогорку кеңешке аттанып жатам. Мен бул партияны тандап алгандын бирден бир себеби бул партияда жалаң гана билимдүү, кесипкөйлүү, тажрыйбалуу жана ошондой эле туура принциптерди карманган, туура принциптерди колдонуп, принципиалдуу болгон жаштар бара жатышат. Мен ошолордун арасына кошулуп, өзүмдүн өлкөмдүн өнүгүүсүнө өз салымымды кошууну туура көрдүм. Себеп дегенде мен өзүмдүн өлкөмөн алган билимимди, өзүмдүн өлкөмдүн өркүндөшүнө, өсүшүнө, жаркын келечегине жумшагым келет. Ушул позиция туура деп эсептейм. Себеп дегенде азыр көп эле жаштар окуусун бүтүп, анан чет өлкөнү өнүктүргөнү сапар алып кетип атышат. Бул ар биринин өзүнүн тандоосу, бирок мен өзүмдүн тандоом катары ушул Кыргызстандын жаркын келечегине кызматымды кылайын деп чечтим. Эң сонун, эми сиз эгерде ушул Кудайдын буйругу менен депутат болуп барып калсаңыз, жаштарды көтөрөлүү, жаңы партияларды ушундай бир жакшы кадам менен бараткан партия экен деп шайлоочулар мүмкүн сиздердин партияны колдоп, анын арасында жаштарды колдойм дегендер көбүрөөк чыгып, сиз ушу депутат катары мандат алып, жогорку кеңешке барып калсаңыз, алгачкы баштаган ишиңиз эмне болот? Эмне деген маселени көтөрүүгө аракет кыласыз? Кайсыл бир чоң бир долбоорлорду алып чыгып жүрөсүз? Мен өзүмдүн жогорку билимди аяктаганым 10 жылдын жүзү болуптур дагы. Мен ушул тармакта жакын арада эле аралашкандыгымдан көптөгөн көйгөйлөрүн көрүп атам, көрдүм. Ошондой эле биздин мамлекетибиздеги билимибиз башка өнүккөн өлкөлөрдүн даражасына жеткизүү максатында мен көптөгөн долбоорлорду иштеп чыктым. Ошол долбоорлор бул Кыргызстандын билим берүү тармагын жакшыртууга жана жаңы тармактарды киргизүүгө, чет элдин стандартына туура келгидей кылып, чет өлкөнүн стандарттарына туура келгидей кылып программаларды иштеп чыккан. Ошол долбоорлорду ишке ашыруунун максатында баратам. Демек, ошо билим берүү тармагын өркүндөтүп, өстүрүү, өзгөртүү, реформа жүргүзүү менен ошо эл аралык деңгээлге чыгарса болот деген бир жакшы долбоорлоруңуз бар экен да, жаш болсоңуз дагы аракетиңиз мындай бир өлкөмдүн өнүгүүсү үчүн мындай бир иштерди сунуштайт элем, мындай бир мыйзамдарды чыгарат элем деген ой сизде ошо көптөн бери жүрөбү азыркы айтканыңыз? Же ушул шайлоого жакындап калган мезгилде ушундай ойго келдиңизби? Жок, бул көйгөйлөрдүн баарын мен көрүп келаткандыктан ар бир биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасында болгондугумда ар кандай көйгөйлөрдү угуп, ар кандай шарттарын көрүп, кандай биздин азыр билим тармагы кандай статуста турат, азыркы биздин билим берүү жогорку өлкөлөрдүн, өнүккөн өлкөлөрдүн стандартына бир аз туура келбей турат. Ошол мурдакы убакыттарда биздин өлкөдөн алынган билим абдан барктуу болчу. Ошол статуска келтирүүнүн жолдорун табуу үчүн. Жаш болсоңуз да көрүп турасыз, кандай жол менен дагы өзгөртүү, алдыдагы бийик кадамдарга жетсе болот. Бул абдан жакшы көрүнүш. Эми дагы бир суроо бар. Сиз эгерде
депутат болуп калсаңыз көбүн эсе мисалы жалаң жаштар баруусун каалайсызбы? Сиздин эме бул жүрөгүңүздөгү бир каалооңуз да. Сиз да шайлоочусуз, талапкерсиз, бирок шайлоочу дагысыз да. Кандай көрөсүз биздин жаңы депутаттардын жаңы курамын парламентте? Жалаң жаштар болушун каалайсызбы же тажрыйбалуу адистер да болуш керекпи? Же болбосо мурунтан бери келаткан дагы мындай көп жолку чакырылышта депутат болуп келаткандар да бар да биздин жарандарыбыздын арасында. Кандай болушун каалайсыз? Кандай элестетесиз жаңы парламентти? Жаңы парламентте мен жалгыз гана жаштардын курамынан турсун дебеймин. Себеп дегенде буга чейинки иштеп кеткен адамдардын дагы тажрыйбасы керек бизге. Алардын басып өткөн жолунан биз деген кандайдыр бир немелер сабактарды алсак болот. Алар кылган, алардын убагында кылынган каталарды биз кетирбештин. Кийинки муундар улуулардын катасын оңдосо болобу? Болот деп ишенем. Болот деп ишенем. Себеп дегенде алардын көз карашы башкача болгон. Биз жаңы көз караштар менен баратабыз дагы, жаңы реформаларды десем киргизсек болот. Кыргызстандын эртеңки келечегин кандай элестетесиз? Кандай көрөсүз эртеңки Кыргызстанды? Мен Кыргызстанымды кыялдарымда өнүккөн мамлекеттердин катарында элестетем. Себеп дегенде мен Кыргызстаным ошондой дара жолу болгонго толук татыктуу. Ошол себептен бул жолку сыноо, бул жолку шайлоо бизге чоң мүмкүнчүлүк берип атат. Кыргыз элим башкача айтканда өзүнүн тагдырын өзү чечип аткан маалы. Ошондуктан, ошол себептен андыктан мен ар бир жаранды өзүнүн жоопкерчилигин аткарып, бийлик ушул келаткан шайлоодо барып туура тандоо кылып бериңиздерди мен өтүнөм. Себеп дегенде бул азыркы шайлоодо жалгыз гана бир адамды эмес, жалпы Кыргызстандын тагдыры чечилип турат. Ошондуктан ар бирибиз салымыбызды колдон келишинче салымыбызды кошо алабыз. Барып туура тандоо жасап берүү менен. Ошол себептен мен сиздерди Багыт партиясын шайлап берүүгө чакырат элем. Биздин Багыт партиясы катарда номери 7. Ал эми менин өзүмдүн ушу партиянын курамында бараткан жеке номерим 39. Убакыт бөлүп бергениңиздерге чоң рахмат. Аман болуңуздар. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Ошо сиз өңдүү бир татыктуу жаштар келип, эртеңки Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын гүлдөп өнүккөн Кыргызстан үчүн кызмат кылуусун жалпы эле эл журт каалайт болуш керек. Ийгилик сиздерге. Рахмат.